Иштейин деген адамга эч нерсе тоскоолдук кыла албайт. Тескерисинче жаңы мүмкүнчүлүктөрдү түзүүгө аракет кылып, жаратмандыгын арттырып келет. Буга мисал катары бул дөңгөлөк үстүндөгү ашкананы айтсак болот. Аталган көчмө ашкана Ак Муз айылынын тургундарын гана камсыздабастан, коңшу айылдарды дагы тейлеп, үй бүлөлүк кирешесин арттырып келет. Ак Муз айылынын тургуну Аскарбек Ырыскул уулу үй бүлөсү менен бул айылга көчүп келгенине 4 жылдын жүзү болду. Бул аралыкта элет жеринде мал багуудан сырткары бизнестин өзгөчө түрү болгон дөңгөлөк үстүндөгү ашкана кызматын иштетип келет. Анын артыкчылыгы эл көп чогулган жайларда тез татым тамактарынын түрүн кыдырып сатуу. Сыртта мугалимдик кесипти аркалап, ичте ишкерлик менен алек болгон Аскарбек Ырыскул уулу бүгүн белгиленген график боюнча коңшу Бирлик айылына сапар алды. Бүтүшөт. Мектептин жанына барабыз Кудай буйрса. Ошол жерде мектептеги иштегендер, бала бакчада иштегендер, айыл тургундары бардыгы келип таам татып кетип атышат буйрса. Жакшы, Кудайга шүгүр. Жайында буйрса Кел сууга, Аксайды, Ташырабад жана ушундай жерлерде кыдырабыз деген планда турабыз буйрса. Мектепте музыка мугалимимин, кружоктон сабак берем. Үстүн күнү той менен чыгыса кай жерде адал акча болсо биз ошол жердебиз. Ал эми бул аралыкта жубайы Азиза Кыдыкова керектүү азыктарын даярдап, кардарлардын камы менен убара. Биздин ушу айылдагы кардарлардын сүйүп жеген тамагы ушул крылышки болду, острый. Ошону жасап атам азырда заказ менен. Элдер көнүп калышты, жакшы. Башында аябай карашып, таң калып машинаны. Азыр элдер көндү, айылдарды кыдырабыз, график түзүп алып, мал базарга чыгабыз. Жума сайын улактарга, жанакындай фестивалдарга чыгабыз эми буйрса ошондойлорго. Ошо жакшы, элдер көндү, аябай көнүштү. Жалгыз эле ушул айылда крылышки биздики эле бар. Элеттин эптүү келининин колунан чыккан татымдар учурда айыл элинин сүйүп жеген тамагына айланган. Күнүгө бизде 15-20 килограммга чейин крылышкилер өтөт. Майрам күндөрү андан да көбүрөөк болот да. Айыл ичиндеги жеткирүүлөрдү болсо жолдошум өзү жеткирип берет. Мен болсо бияктан жасап жеткирип турам. Азыр көбүнчө жеткирүү кызматы менен эле алып барышкан. Үйдө отуруп эле шаардагыдай эле соустарын кошуп, элдерге жагып атат, аябай сурашат күнүгө. Бир күн иштебей калсак аябай табып сурашып, крылышки барбы деп аябай сурашат. Кадимкидей налог төлөйбүз, чек чыгарып беребиз. Если туристтер келип калса, же кээ бирөөлөр карта менен төлөшсө, ага дагы терминалдарыбыз бар. Ошонун баары каралган. Дөңгөлөк үстүндөгү ашкана деп аталган бул көчмө ашкана чындап эле элдин купулуна толгондой. Иштеп баштаганына 2 айдын жүзү болсо да суроо талап жогору. Мунун жыйынтыгында жаз алты менен бул тейлөө тармагын кеңейтүүнү пландап жатканын айтат каарманыбыз. Гүлбөбө Жанышбекова, Нурсултан Болотбек уулу, Нарын жаңылыктары, Ат Башы району.